Айыптоо үчүн Көкшүбердин үстүнө миңдеген кыргызстандыктар келди. Мындай мүмкүнчүлүктү кыргыз комьюнити атайын кыргыз ырчыларын чакыруу менен майрамдык маанайды түзүп беришүүдө. Мындай аянтчада кыргыздар бири-бири менен таанышып, ошол эле жумуш издөөдө жана квартира издөөдө дагы алака береке болуп, биратоло сагынычтарын таратышат экен. Көпчүлүгү бул жерге келгендер Америка Кошмо Штатына мурун келип жайгашып калгандар. Ал эми 1-2 ай мурун Америка Кошмо Штатын босогосун аттагандар үчүн энергия көбүрөөк жумуш издегенге, иштегенге жана адаптацияга жумшалат дешет. Урматтуу мекендештер, айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн Кыргыз комьюнити центр эртең менен эркектер үчүн атайын айт намазы уюштурулуп, ал жерде ошо бир 500дөн ашык мекендештер келишти. Анан саат 12ден баштап бул жерде саат 6га чейин мекендештер үчүн атайын бир пикник кылып, дастаркондор жайылып, кыргыздын бир 2 кафеси өзүнүн даамдарын сунуп, кичине чакан концертибиз болуп, ушул жерде элге жакшы бир айттын маанайын тартуулаганга аракет кылып атабыз. Комьюнити аябай эле чоңойду. Мына 4 жыл мурун мен келгенде бир 300-400 киши келген, аябай сүйүнчүбүз. Азыр акыркы эмелерде майрамдарда 1,5-2 миңге чейин чыгып атат. Уже көпчүлүк аябай көп адамдар, көбүн тааныбайбыз деле. Ушул жерге келип таанышабыз. Ошондой. Адегенде барыңыздарды ушул Ороз айт майрамыңар менен куттуктаймын. Эми биз мекенден алыс жүрүп атпайбызбы? Анан бул жерде деген кыргыздар аябай көп экен. Кыргыздардын ошол биригип ынтымакка келишинин дагы бир эмеси, бир ошого бир жөлөк болгон нерсе бүгүнкү майрам. Майрам болбосо балки биз бириге албашыбыз мүмкүн. Ошо өткөн Нооруз майрамы болду, азыр эми айт майрамы, Кудай буйрса жакында Курбан айт майрамы келет. Ошондо да бул биз мекендештерибизди бириктирип ынтымакка, карашкерликке үгүт насаат кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи деле айтып атат, бул адамдын жакшы кулк мүнөзү адамды ынтымакка алып барат, адамдын жаман кулк мүнөзү адамды ажырабууга алып барат. Ошол тилегиңди көптүнөн келгиде чык калайык, ден соолуңар бар болуп, токтогулакын айткандай, миңге миң сегиз жыл болуп, сагынам, болбосо кызматтан Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздардын Ороз айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Аллахым 30 күндүк орозоңуздар туткан орозоңуздардын баарын кабыл кылсын. Мына ушинтип Чикагодагы кыргыз диаспорасы дайыма өзүнүн ынтымагы менен, биримдиги менен бизге ушундай жагымдуу маанай тартуулап, мен бул жака келгениме жакын эле болду, 2-3 жыл болду. Ошого да карабастан ушулардын арасында кызмат кылганыма мен аябай сыймыктанам. Америка Кошмо Штаты, анын ичинде Чикагода кыргыз коомчулугу улам барган сайын кеңейүүдө. Эгерде сизге дал ушу Америка Кошмо Штатынан кандайдыр бир маалыматтар кызыктуу болсо, комментарийге таштасаңыздар, USA TV KG-нин журналисттери алып биринчилерден сизге кабардар кылганга даяр болот. Комментарий таштаңыздар.